Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana Rabbena zidna ilmen nafi'an. Akida ilimine girişip yatağız. Akida ilimine girişerden aldın bir neçe mukaddimatlar var. Şol nerseleri biliş gerek. Zarıl. Algaç negizele ahkam-ı şer'iyye turasında. Biz akida bölügün ahkam-ı şer'iyye turasında okuyubuz da ошондо акида илими ошол ahkam-ı şer'iyyenin кайсы бөлүгү турасында окутат. Ошол турасында билиш керек. Ahkam-ı şer'iyye жалпысынан 3 бөлүнөт. 3 бөлүктөн турат. Биринчиси al-ahkam al-i'tiqadiyye. Экинчиси al-ahkam amaliyye, üçüncüsü al-ahkam ahlakiyye. Biz ошол шарият өкүмдөрүнүн биринчи бөлүгү al-ahkam i'tiqadiyye. Адамдын этикатына, ыйманына, ишенимине байланыштуу шарият өкүмдөрүн окуп үйрөнөбүз. Бул өкүмдөрдү окутуп үйрөтүүчү бул акида илими болуп эсептелет. Акида илими деп айтсаңар деле болот, же болбосо усулуд-дин, илмул калам, имам Абу Ханифа рахимахуллах айткандай, же болбосо фикхул акбар. Аттар айтылып өрнөт, ушундай. Ошол биз окуп аткан жанагы ахкам шар'иянын биринчи бөлүгү. Анан экинчи бөлүгү бар, үчүнчү бөлүгү бар. Аны бир экинчи бөлүгүн фикх илими окутуп үйрөтөт, үчүнчү бөлүгүн болсо тасаввуф. Алардын өзүнүн мавдуулары, тарифат, аныктамалары бар. Биз ушул алгач акида илимине киришип аткандан кийин уламалар айтат, кайсы бир илимге кирип атканда ошол илимдин 10 мабадиси бар, башталышы бар. 10 нерсесин билиш керек, сөз. Имам Тафтазани рахимахуллах өзүнүн Тахзиб китебинде, Тахзибул калам, Тахзибул мантык деген китеби бар. Ошо Тахзибул каламда ушунду айтат. Ушул 10дун ичинен үчөөсүн билиш милдеттүү түрдө дейт. Сөз үчөөсүн билишиң керек. Эгер ушул үчөөсүн билбесең, сен эмне жөнүндө окуп атасың, кандай максатта окуп атасың билбей каласың дагы, окуп аткан нерсең пайдасы болбой калышы мүмкүн дейт. Ошол себептен азыр биз үчөөнү эскеребиз, биринчи. Кийин башка сабактарда кенен болгондо онун айтып беребиз. Биринчиси ошол үчөөнүн биринчиси тарифуху дейт. Ошол илимдин тарифи, аныктамасы. Экинчиси мавдууху. Ошол илимде эмнелер жөнүндө окулуп үйрөтүлөт, эмнелер жөнүндө окуйбуз. Үчүнчүсү фаидатуху, же гарадуху деши мүмкүн. Фаидасы бул илимди окугандагы пайда эмне, же болбосо гарат, максатың эмне? Эмне максатта окуйсуң? Ошол туурасында болот. Аныктамасы туурасында бир нече аныктамалар бар. Адудудин Ижи рахимахуллахнын тарифи бар, аныктамасы. Же болбосо имам Тафтазанинин аныктамасы бар. Адудудин Ижи рахимахуллах мавакифте ушинтип тариф берет. Илмун юктадару бихи аля исбатил акаиди динiyye би ирадил худжач ва дафи шубах дейт. Акида илими, илим, шари илимдердин бирөөсү. Бул илим сенин этикади, ыйманыңа байланыштуу маселелерди далилдер менен испат кылууга, испат дегенде бекемдөөгө. Демек акида ишенимдерин, сенин ыйманыңа байланыштуу маселелерди далилдер менен бекемдөөгө жана ошол сенин акидаңа келген шубха, шек, күмөндөрдү кайтарууга адамга бир жөндөм пайда кылуучу, же болбосо бир кудурет пайда кылуучу илим дейт да. Акида илимин окугандан кийин сенде бир жөндөм пайда болот, же бир кудурет пайда болот. Ошол сенин өзүңдүн акидаңдын анык экендигин, чындык экендигин испат кыла аласың. Андан кийин ошол акидаңа келген, башкалардан келген, мисалы, наркы тараптардан келген, башка адашкан тайпалардан келген шубха, күмөндөр бар го, ошолорду рад кыла ала турган, жок кыла ала турган болуп каласың дейт да. Бул биринчи тариф. Экинчиси имам Тафтазани рахимахуллахнын тарифи болсо, al-ilmu bil ahkam şer'iyye al-i'tiqadiyye min adillatiha al-yaqiniyye. Şer'i etikadi meselelerdi şeksiz, kümönsüz, tak, yaqini daliller menen bilүү дейт. Demek sizdin şer'i өкүмдөр бар. Жана айткандай, ошол şer'i өкүмдөрдүн ичинен этикади маселелер, адамдын этикатына байланыштуу маселелерди далилдери менен. Далилдер болгондо да ал жерде зонни далилдер эмес.
якыйный болуш керек. Эч кандай шексиз, күмөнсүз, анык так далилдер менен үйрөтүүчү илим. Бул ушул эки тарифи. Ушул экөөнү жаттап аласыңар, ушул жетиштүү иншалла. Анан уламаларда ошол биринчи тарифти тарифун не дечү эле? Бил гharad. Же болбосо тариф gharadi дешү. Яны бул жердеги тариф бергенде уламалар gharad дегенде ошол илимдин максатына карап тариф берет, аныктама берет. Биринчи тариф жанагы Адудун Ижинин айткан тарифибиз бул ошол илимди окугандагы максатка жараша берилген тариф. Бул илимди окугандагы максатың эмне десе, өзүңдүн акыйдаңды испат кылып, ошого келген шек күмөндөрдү жок кылуу. Экинчи имам Тафтазанинин тарифи болсо тариф бил мавду дейт. Ошол илимдин мавду, ошол илимдеги окулаткан маселелерге байланыштуу болгон тариф. Демек бул акыйда илиминде биз шар'ий өкүмдөр, шар'ий өкүмдөр болгондо да этикади, адам этикадына байланыштуу өкүмдөрдү окуйбуз да. Демек ошол мавдуусуна карап берилген тариф дейт. Демек бул жерден келип чыкты, тариф экиге бөлүнөт. Тариф этибардан да тариф gharadi же болбосо тариф мавдуи десең болот. Ошону жаттап аласыңар, тариф максаты. Демек бул илимдин тарифин билдиң. Демек илимди окугандагы кандай экендиги. Экинчиси мавдууху. Бул илимдеги окулуучу маселелер, эмнелер жөнүндө окуйбуз. Бир нече кабылдар бар. Алгачкы окуп аткандар үчүн ушул мавдуусун айтышат. Затуллахи ва расулихи, яни затуллахи ва зату расулихи. Мин хайсу ма яджиб ва ма ястахил ва ма яджуз. Ва самаияттана самаияттарды кошот. Биринчи Алла Таала туурасында окуп үйрөнөбүз дейт бул акыйда илиминде. Жана пайгамбарыбыз туурасында. Анан кийин самаият. Самаият дегенде бул көбүнчө акыретке байланыштуу нерселер. Бул дүйнөдөн тышкары. Ошол биз биринчи затуллахи ва расулихи дедик го. Демек Алла Таала туурасында, Алланын заты, пайгамбарыбыздын заты, пайгамбарыбыз туурасында окуп үйрөнүүдө кайсы тараптан окуп үйрөнүш мүмкүн? Кайсы тараптан изилдейт? Кайсы тараптан бизге тааныштырат? Кайсы тараптан үйрөтөт бизге бул илим десе? Мин хайсу ма яджибу ва ма яджуз ва ма ястахил дейт. Алла Таалага кайсы нерселер важип, кайсы нерселер мустахил, кайсы нерселер жайыз. Түшүнүктүбү? Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайсы нерселер важип, жалпы эле пайгамбарларга. Анан кайсы нерселер мустахил, кайсы нерселер не жайыз. Ушул тарабынан окутуп үйрөтөт дейт да. Эми бул жерде бул нерсени түшүнүш үчүн биз нар жакта ахкамы акылды билишибиз керек. Демек махвал важип, махвал жайыз, махвал мустахил. Имам Дардир өзүнүн Харида Бахия деген китебинде айтат: "Аксаму хукмул акли ла махала хия al-wujub summa al-istihala, summa al-jawad salis al-aqsam fafhamu munihta lazzat al-afham" дейт. Аксамул хукмул акл дейт. Демек акылдын өкүмү 3кө бөлүнөт. Акыл кайсы бир нерсеге өкүм бере турган болсо 3 өкүмдүн бирөөнү берет, төртүнчүсү жок. Түшүнүктүбү? 3. Биринчиси ошол нерсенин болуусу важип дейт. Яни кайсы бир нерсеге өкүм берсе акыл важип деп берет. Важип дегенде уже ал болуусу эмне? Важип, яни бул жоктукту кабыл кылбайт. Дайыма бар нерсе дейт. Важип дегенде. Важибул вujud. Экинчиси мустахил. Мустахил болушу мүмкүн эмес. Анын вujudка чыгышы аслан мүмкүн эмес, яни акылга сыйбайт. Аны болуп калышы мүмкүн эмес деген сөз. Анан үчүнчү жайыз дегенде болушу да мүмкүн, болбой да калышы мүмкүн. Ушул 3 өкүмдү айтат да. Биз ушул бул жердеги мавду илмул акыйдада ушул 3 жагынан окуйбуз болот. Алла Таалага эмнелер важип, кайсы нерселер мустахил, кайсы нерселер жайыз. Эми Алла Таалага важип болгондо кандай? Алла Тааланын барлыгы важип. Важибул вujud. Яни вujуду Алла Тааланын барлыгы важип. Яни жок болушу мүмкүн эмес. Демек важип көрүп. Анан дагы Алла Таалага важиби сыпаттар бар. Алла Таала важибул вujud, демек Алла Таала хай, Алла Таала кадир, Алла Таала мурид, Алла Таала мутакаллим, Алла Таала сами, басир. Алла Тааланын маани сыпаттар. Булардын бардыгы важибунда. Яни бул сыпаттардын баары важиптерге кирет. Андан кийин экинчиси мустахил. Алла Таалага да табылышы мүмкүн эмес, болушу мүмкүн эмес нерселер. Мустахил берде айткандагыдай. Мисалы Алла Тааланын шериги болушу мустахил, мүмкүн эмес. Эки кудай болушу мүмкүн эмес. Туурабы? Алла Таала жалгыз. Демек дагы бир башка шериги болушу мүмкүн эмес. Мустахил. Вujudта жок нерсе. Демек мустахил ушул тарабынан да. Анан дагы мисалы Алла Таала кадир. Алла Таала ажиз болуп калышы мүмкүн эмес. Мустахил Алла Таалага. Алла Таала бир маканда болушу мустахил, маканда болушу мүмкүн эмес.
Заман жүрүшү мүмкүн эмес Алла Таалага. Анткени бул заман, макан деген нерселер, орун, же болбосо убакыт бардыгы бул махлукаттарга тиешелүү. Алла Таала жараткан нерселерге тиешелүү. Ошол себептен бул Алла Таалага мустахил келет булардын бардыгы. Демек мустахил дегенде Алла Таалага болушу мүмкүн эмес бул нерселер. Тагылышы да мүмкүн эмес. Анан үчүнчүсү мүмкин, же болбосо жайыз деп айтабыз. Ал Алла Таалага мүмкүн. Мисалы Алла Таала жаратышы мүмкүн, жаратпай да коюшу мүмкүн. Мисалы бизди адам кылып жаратты, жаратпай да коюшу мүмкүн. Мисалы да мүмкүн. Яни эки тарабы бирдей. 50-50 деген да. Бул жакка да болушу мүмкүн, бар болуп калышы мүмкүн, жок болуп да коюшу мүмкүн. Демек ушул тарабынан биз Алла Тааланы таанып, окутуп үйрөтө турган илим бул акыйда. Демек мавду дегенде кайсы тарабынан окуп үйрөнөбүз Алла Тааланы, пайгамбарыбызды жана самияттар дегенде бул жерде ошол жанагы 3 жагынан. Андан кийин пайгамбарыбызга деле ушундай. Пайгамбарыбызга деле ма яжиб ва ма ястахил ва ма яжуз. Биринчиси пайгамбарларга важип болуш. Не дедик эле? Биринчиси сыдык, амана. Демек пайгамбарлар чынчыл, аманатчыл. Анан кийин таблиг дегенбиз. Ошол нерсени эмне? Жеткизүү. Демек булардын бардыгы важип. Анан кийин төртүнчүсү фатана дегенбиз, демек зиректик. Анан ушунун эле тетириси мустахил. Пайгамбарларда болушу мүмкүн эмес. Мустахил, такыр табылышы мүмкүн эмес. Ошол эле кезип, жалган айтуусу мүмкүн эмес. Аманатка кыянат кылуусу мүмкүн эмес. Демек балит, айткан сөздү тез кабыл ала албай, фахмы начар болушу мүмкүн эмес. Анан кийин кайсынысы? Жок. Фатанан мисалы айттык да. Андан кийин аманатты айттык, сыдыкты айттык, таблиг. Таблиг бул жанагы Алла Тааладан келген кабарды, шариятты жашырып коюшу мүмкүн эмес. Китмен дейт. Булардын бардыгы нелер? Мустахилдер. Демек ушул нерселерди жаттап аласың. Алла Таала ушул тарабынан окуп үйрөсүң. Ал пайгамбарларга кайсыны десе. Анан бул нерселер баягы негизги нерселерин мисал катарында айтылып атат. Мындан ар жагы көп, мисалы мустахил, Алла Таалага мустахил болгон нерселер аябай көп. Пайгамбарыбызга мустахил болгон нерселер деле бар, мисалы көп. Пайгамбарлардын мисалы адамдар жиркенип кача тургандай деңгээлде оорушу дагы бул мустахил. Пайгамбарларга оору болот адаттагыдай, бирок жанагындай адамдар жиркенип кача тургандай, денесине ала оору же болбосо башка нерселер түшүп кетиши, же болбосо жана денесин курт жеп курт түшүп кетиши, ушуга окшогон нерселердин баары мустахил асла. Канчалык ал туурасында сөздөр келбесин, бирок мустахил болуп эсептелет. Анан пайгамбарларга жайыз нерселер. Пайгамбарларга жайыз кайсыл? Мисалы пайгамбарлар кадимкидей тамак жейт, уктайт, үйлөнөт жана башка, булардын баары жайыз. Мына ушул тарабынан окутуп үйрөтөт бул илим. Анан үчүнчүсү кайсыл болуп атат? Фаидатуху. Яни бул окугандагы максат. Бул пайдасын биз жанагы башындагы тариф менен кошо айтып кеттик. Жанагы тариф бил гарат дедик го. Бул максатына, бул илимдин пайдасына карап тариф бериш жагынан. Ошол жагынан караганда уже айттык. Демек бул илимди окугандагы максат сен өзүң акыйдаңды далилдер менен испат кылуу, жана ошол акыйдага келген шубха, күмөндөрдү жокко чыгаруу, кайтаруу. Бул ушул. Ушул үч нерсени билиш керек талаба. Демек бул жердеги акыйда илиминдеги эмнелер жөнүндө окутуп үйрөткөндүгүн билсең, анан кийин окуп атканда максатың эмне? Демек өзүңдүн акыйдаңды испат кылуу, бекемдөө далилдер менен болгондо да. Андан кийин ошого келген шубха, күмөндөрдүн баарын рат кылуу экен. Демек ушуга жараша эмне болот? Окууң уланат. Эми бул жердеги биздин окуй турган китебибиз имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллахнын китеби. Акыйда ат-Тахауия деп белгилүү барыбызга. Бунун иншалла шархы менен окуйбуз, шархын айтканга аракет кылабыз. Бул жерде имам Хасан ибн Турхан ал-Ахсари Буснауи Османи ал-Ханафи хижридин 1025-жылдары өткөн. Ошол имамдын, ошол шейхтин шархы менен окуйбуз. Бул өзү шейх Осман империясынын, Осман халифатынын убагындагы имамдардан болуп эсептелет. Ошол кишинин Акыйда Тахауияга шархы менен окуйбуз. Акыйда Тахауия имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллах хижридин 321-жылы өткөн. 321. Демек мындайынан карасаң 1-2-3 жаттап аласың. Канча жыл өткөн экен? Тетерсиңен 1-2-3. Же болбосо 3-2-1. Түшүнүктүбү? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва саллаллаху аля саййидина Мухаммадин. قال الشيخ الإمام علم الإسلام حجة الأنام أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقيه الملة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضي الله عنهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين وما يدينون به لرب العالمين. İmam Abu Ja'far at-Tahavi rahimahullah üçüntüp akida kitabın başladı. Бұл жерде тоқтала тұрған нәрселер бар. Баштаганда эле биринчи хаза зикру баяни акидат ахли сунна вал жамаат dedi. Бұл китеп. Хаза дегенде ишара, исми ишара, я. Ишара бұл жазылып бүткөн нерсеге айтылышы мүмкүн. Же жазылып эле азыр жазайын деп аткан нерсесин айтылышы мүмкүн. Хаза дегенде демек азыр мен силерге айта турган, жаза турган ногул маселелер ушул ахлу сунна вал жамааттын акидасын баяндоо дейт да. Азыр мен жазам. Жол болсо жазылган. Демек азыр могу жерде жазылган имам Абу Жафар Тахави рахмахулла жазып кеткен нерсе, бул китептин мазмуну ушул ахлу сунна вал жамааттын акидасы. Түшүнүктүбү? Хаза зикру баяни акидат ахлу сунна вал жамаа dedi. Эми ахлу сунна вал жамаат ким деген суроо. Ахлу сунна вал жамаат. Демек бул жерде ахлу сунна вал жамааттын акидасын баяндоо деп атпайбы? Демек имам Абу Жафар Тахави рахимахулла бул китепти жазыштагы максаты ахлу сунна вал жамааттын акидасын баяндоо болуп атат. Ахлу сунна вал жамаат деген ким? Ахлу сунна деген өзү тарика, жол деген сөз. Жамаат деген жамаат кадимкидей эле. Демек ошол суннат ээлери жанагы жамаат ээлери деген сөз болот ахлу сунна дегенде. Эми бул каяктан келип чыкты десе, Алла Таала Куранда мындай дейт. Астагфиру билlah. Кул хадиhi сабили аду илаллахи ала басиратин ана ва ман иттабаани дейт. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтып атат. Кул хадиhi сабили дейт. Айткын о Мухаммад, хадиhi сабили. Мына ушул менин жолум деп айткан. Аду илаллахи. Мына ушул жолдо мен Алла Таалага чакырамын. Ала басиратин дейт. Ушул жолго мен жөн эле чакырбастан ала басира, яна ала илмин. Демек илим менен, якин менен, ишенич менен, толук якини илим менен чакырам дейт да. Ана ва ман иттабаани дейт. Бул жолго мен жана мени ээрчигендер чакырат дейт да. Түшүнүктүбү? Демек бул ахлу сунна вал жамаат деген түшүнүк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолу жана пайгамбарыбызды ээрчигендердин жолу болуп атат да. Бул жердеги аяттагыдай ана ва ман иттабаани деди го. Мен ушул жолго чакырам деди. Илим менен, якин менен, демек ушул жолго чакырамын. Жана мени ээрчигендер да ушул жолго чакырат дейт. Ахлу сунна вал жамаат дегенде пайгамбарыбыздын жолу жана пайгамбарыбызды ээрчигендердин жолу деген түшүнүк. Пайгамбарыбыздын жолу экени белгилүү го. Пайгамбарыбыздын жолу суннат. Ал эми жамаат. Бул жердеги пайгамбарыбызды ээрчигендер кимдер? Десе пайгамбарыбызды ээрчигендер сахабалар, табииндер, таба табииндер. Демек пайгамбарыбыздан кийинки сахабалардан кийин табииндер, андан кийин таба табииндер, ушул пайгамбарыбыздын жолун ээрчигендердин баарысы эмне экен? Жамаат. Демек биз ахлу сунна вал жамааттабыз. Демек ахлу сунна вал жамааттабыз дегендеги маани эмне экен? Биз пайгамбарыбыздын жана пайгамбарыбызды ээрчиген сахабалар, табииндер, таба табииндердин жолундабыз деген сөз да. Түшүнүктүбү? Ахлу сунна вал жамааттын түшүнүгү ушундай. Анан бул жерде имам Тахави ахлу сунна вал жамаат деп тургандан кийин ахлу сунна вал жамаатты кайсыл жол менен түшүндүрүүсүн айткысы келип атат да. Ахлу сунна вал жамааттын акидасы билебиз да. Демек салафи солихтердин жолу болуп атат. Пайгамбарыбыздын анан сахабалардын анан табииндердин, таба табииндердин жолу болуп атпайбы? Бул ошол акида ахлу суннанын жолун кайсы жол менен берейин деп атат. Десе бул ала мазхаби фақихил миллати ал-имам Аби Ханифа дейт да, Нуъман ибн Сабит. Демек ушул жолду, демек акиданы, ахлу сунна вал жамааттын акидасын имам Абу Ханифа рахимахуллахнын жолу менен бергиз келип атат да. Демек имам Абу Ханифа рахимахуллах ошол табииндерден жана пайгамбарыбызды ана ва ман иттабаани деди го. Мен жана мени ээрчигендер деди го. Демек пайгамбарыбызды ээрчигендерден болуп эсептелет да пайгамбар Абу Ханифа рахимахуллах. Демек имам Абу Жафар Тахави рахимахуллах бул жерде Абу Ханифаны рахимахуллахны алып келгендеги биринчи суроо болуп атат. Биринчиси
ошол ахли сунна вал жамааттын акыйдасын имам Абу Ханифанын рахмахулланын жолу менен берип атат, ал мазхабы менен. Экинчиси, неге бул имам Абу Ханифанын айтып атат десе, имам Абу Ханифа рахимахулла бул ошол илмул акыйдада имам болгон. Кандай эле ошол акыйда фикh илиминде имам болсо, мисалы фикhта биз фикh десе кимди элестетиши мүмкүн? Имам Абу Ханифа эсибиз келет да турабы? Ошондой эле фикh илиминдеги имам Абу Ханифа кандай имам болсо, имам деген түшүнүктү билебиз да. Демек ошол фикh илиминин негиздөөчүсү, демек фикh илиминдеги алгачкы баштоочу имам болгондуктан имам болот. Кандай эле ошо фикh илиминде имам болсо, имам Абу Ханифа рахимахулла ушул илмул акыйда, илмул калам, илмул усулуддин, илмул фикхул акбарда имам болуп эсептелет. Ошон үчүн ушул имам Абу Ханифаны айтып атат да бул жерде. Жана андан кийин имам Абу Ханифанын эки шакирти имам Абу Юсуф менен Мухаммад рахимахулла. Имам Абу Ханифанын фикhта 5 китеби бар, мисалы. Фикhта бизде фикh таяна турган, мисалы фикхул ханафиде 5 китеби бар. Негизи 6 деп жүрөт, бирок тахкик 5 китеп. Ошонун биринчиси Жамиул Кабир, Жами Сагир, анан Сиярул Кабир, анан кийин Зиядат Мабсут. Ушул 5-өө. Анан Сиярул Сагирди мисалы кошуп Ибн Абин өзү Расмул Муфтиде 6 деп алып келет, бирок тахкик ошол не болот эсептелет 5-өө. Ал жердеги ошол берки асылдагы Зиядаттагы, Мабсуттагы асылдагы бир бап ошентип Сияр Сагир болуп чыгып калган дейт, 6 болду. Бул негизи 5-өө жанагы. Ошол 5-өөсү фикхул ханафидеги биздин мазхабтын негизи ошол болуп эсептелет. Негизги түбү асылы ошол болот. Ошондой эле акыйда илиминде да имам Абу Ханифа рахимахулланын 5 китеби бар. Ошол биздин ногул акыйда матуридия, эмнеге акыйда матуридиянын мунусун кийинирээк айтабыз. Ошол 5 китеби бар имам Абу Ханифанын акыйдадагы. Алим вал мутааллим, фикхул абсат, фикхул акбар, васия, анан ар-рисалас. Ушу 5 китеп. Демек ушу 5 китеп биздин акыйданын негизин ошолор түзөт да. Имам Абу Ханифадан калган китеп ушул болот. Эми Абу Джафар Тахави рахимахулла ошол имам Абу Ханифанын ошол негизги акыйдасы болгон китептерден анан бизге мынтип акыйдасын жазып берип атат да. Демек ошол жактан алып берип атат деген сөз. Булак каяка барып атат? Имам Абу Ханифанын китептерине барып атат. Демек имам Абу Ханифанын акыйдасына барып атат. Имам Абу Джафар Тахавинин бу жерде жазган китеби ошол. Ошондой эле бунун параллельный жагында Абу Мансур ал-Матуриди, имам Матуриди бар. Имам Матуриди деле ошол имам Абу Ханифанын китептерин бизге тафсилан, яны чечмелеп берүүчү. Имам Ахмад ал-Баяди өзүнүн Ишаратул Марамда ушундай айтат да. Имам Матуриди муфассилу мазхаби Аби Ханифа дейт. Имам Матуриди өзүнчө бир акыйдада мазхаб түзгөн эмес дейт да. Өзүнчө эле бир чыга калып бир мазхаб түзгөн эмес. Бул ошол имам Абу Ханифанын рахимахулланын мазхабын, акыйдадагы мазхабын тафсилдеген дейт. Яны чечмелеп элге жеткизген, ачыктап берген, түшүндүргөн. Ошондой эле бул Абу Джафар Тахавида рахималлада имам Абу Ханифанын китептеринен чогултуп мынтип китеп жазып атат. Адеме экөөнү тең алган булагы бирдей эле да. Түшүнүктүүбү? Экөө тең бир булактан алып атат. Экөө тең бир заманда жашаган. Демек ахли сунна уламалардан имам Абу Джафар Тахавида, имам Абу Мансур Матуриди деле. Кээ бирлер имам Абу Джафар Тахави рахималланын акыйдасын, мисалы жазган китебин эч шектенбестен түпсүз кабыл алат дагы. Анан Абу Мансур Матуридиге келгенде эле, унун китептери туурасына келгенде эле тыргындап калат да. Таң каласың да. Экөөнү тең алган булагы бир. Имам Абу Джафар Тахави болсо, ошону бизге монтип китеп кылып эле чогултуп кыскасы берип атат. Кичине баягы баяндап. Абу Мансур Матуриди болсо, ошол имам Абу Ханифанын мазхабын бизге ачыктап, чечмелеп, баягы түшүнүктүүрөөк кылып берип атат да. Экөөнү тең булагы бир болуп атпай. Неге буну кабыл аласың да, буну неге кабыл ала албайсың? Таң калышты. Экөөнү тең булагы бирдей. Экөө тең бир заманда жашаган. Имам Абу Мансур Матуриди 333-жылы өткөн, хижрийдин. 333. Имам Абу Джафар Тахави канча? 321. Экөө тең бир заманда жашаган, экөөнү тең алган булагы бирдей. Экөөнү тең жазган китептердин бардыгы ахлил бида, мубтади бидаатчыларга, фиркаларга ырат экени анык.
Ошон үчүн бул жердеги имам Абу Джафар Тахави рахималлах бул жерде имам Абу Ханифаны эскергендиги, имам Абу Ханифанын эки шакиртин эскергендиги, булардын бардыгы ошого ишарат болот да. Демек булардын алган булагы бул салаф солихтердин акидасы болуп эсептелинет. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقيه ملة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت. Андан кийин Абу Юсуфдан эмне айтты? Мухаммад рахималлах. Демек жалпысынан түшүнүктүү, Андан кийин وما يعتقدون من أصول الدين деди го. وما يعتقدون من أصول الدين деген бул жанагы тети هذا ذكر гале ошого атып болот. هذا ذكر дегенде эле هذا ذكر баяни ма яътақидуна мин усулид-дин да. Бул китепте ошол Ахлу сунна вал жамааттын акыйдасын баяндоо болгондой эле жана алардын ушул усулид-динде, демек акыйдадагы алардын этикад кылган этикадындагы маселелерди, этикади маселелерди баяндоо болот дейт. Анан дагы ва ядинуна бихи ли роббил аламин. Ядинуна деген мааниси яни ютиуна деген сөз да. Ютиуна деген. Демек ушул этикадга ылайык бул жакта таат итааттар. Кийинкиси улан табыз. Хаза зикру баян акидат ахлу сунна вал жамаат дегенден кийин нақулу фи таухидиллахи муътақидина би тауфиқиллахи инналлаха вахидун ла шарика лаху деди го. Демек башында ошол ахлу сунна вал жамааттын акидасын баяндоо, демек баяндоо. Андан кийин алар этикад кылган усул диндеги маселелерди баяндоо болуп атат. Андан кийин ошол бул жагында нақулу дейт. Минтип айтабыз. Нақулу фи таухидиллахи муътақидина би тауфиқиллахи дейт. Инналлаха вахидун ла шарика лаху. Алла Тааланын тауфиги менен Алланын жалгыз экендигин этикад кылып айтабыз дейт да. Не деп айтабыз? Инналлаха вахидун ла шарика лаху. Алла Таала жалгыз, шериги жок деп. Демек ошол сөз менен айтылып калынбастан бул этикад болуш керек. Бул жерде кээ бир ишаралар бар. Мисалы жанагы ыйман маселесинде. Ыйман дегенде биз кандай? Ыйман тасдиқун бил қалб, иқрарун бил лисан да. Демек бул жерде дагы биз Алла Тааланын тауфиги менен Алла Тааланын жалгыз экендигин этикад кылып, анан Аллах жалгыз деп айтабыз деп атпайбы? Демек биринчи этикад. Эң негизги нерсе жүрөктөгү этикад. Ошол этикадты ылайык тилден сөз чыгыш керек. Демек Аллах жалгыз. Жобосо ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах депчи. Демек биздин ыймандын хакыйкаты ошондо эмне болуп калат? Ыйман тасдиқун бил қалб. Жүрөк менен тасдыктоо, тил менен айтуу. Имам Абу Ханифа рахмаллах ошол фикл акбарда эле ошону айтат, Аслу фикл акбардын башында башталат го. Аслу таухиди ва ма ясих ал-иътиқаду ан якула да. Ан якула. Яжибу ан якула деп келет да. Яжибу ан якула аманту биллахи ва малаикатуху деп кетет. Ошол жердеги яжибу ан якула деп атпайбы? Демек аслу таухиди ва ма ясих ал-иътиқаду яжибу ан якула. Ошол жердеги имам Абу Ханифа рахмаллахын мазхабы боюнча бул иқрордагы рукун болуп эсептелинет дейт да. Биринчи рукун өзү асли рукун. Яни ла якбалу сукут. Аслан бул жок болуп кетишин кабыл албаган рукун болот. Бул жүрөктү менен тастыктоо. Жүрөк менен Алла Тааланын бар экендигин тастыктоо, бир экендигин тастыктоо болот да. Андан кийин ошол нерсени тил менен айтуу болот. Тил менен айтуу бул дагы рукун болуп эсептелинет дейт. Бул каяктан келип чыгып атат десе, имам Абу Ханифа рахмаллах яжибу ан якула деп атпайбы дейт. Демек яжибу ан якула деген айтыш керек. Айтуусу важип. Демек жөн эле жүрөк менен этикад кылып калып кетпестен тил менен да айтыш бул рукун болот. Болгондо экөөнүн айырмасы эмне? Жүрөк менен тастыктоодо рукун болсо, тил менен айтуудагы рукун болсо, эки рукундун айырмасы эмне десе, биринчиси рукун асли дейт. Рукун асли деген ла якбалу сукут. Мун жок болуп кетишин кабыл кылбайт. Эгер жүрөктөн жанагы тастык жок болуп кетсе, иман жок деген сөз да. Анан рукнун заид дейт. Рукнун заид мисалы тил менен айтуу, бул рукнун заид иqror. Бул кээде якбалу сукут. Мисалы тил менен айта албай кала турган учур болот да. Ошондой болсо, демек мунун ыйманы жок болуп кетти деген сөз келбейт. Мисалы дудук адам сүйлөй албайт да. Демек дудук адам сүйлөй албайбы? Бул якбалу сукут дейт. Бул адамдын акысында иqror уже түшүп калат.
Ал адам үчүн ыйман деген бул анын тастык, жүрөк менен тастыктоосу болду. Анан кийинки маселе амал. Амал ыйманданбы, ыймандан эмеспи дегенде жок. Бул амал ыймандан эмес. Амал, мисалы биз ыйман келтиргенден кийин амалга киришебиз, намаз окуш жана башка зекет бериш, кыскасы амалга тиешелүү нерселердин бардыгы бул ыймандын бөлүгү болуп эсептелинбейт. Түшүнүктүүбү? Ыймандын бөлүгү болуп эсептелинбейт. Мына ошол жерде, могул жердеги да ушундай болот да. Нақулу фи тавхидиллахи муътақидина би тавфиқиллахи. Демек Алла Тааланын тавфиқи менен биз Алланы жалгыз деп эътикад кылып, анан тилибиз менен Аллах жалгыз, Алланын шериги жок деп айтабыз дейт да. Бул жерде тавфиқ маселеси бар. Тавфиқ деген эмне десе, тавфиқу жаалуллахи фи'ала ибадихи муафиқан лима юхиббуху ва ярдаху дейт да. Аллах пендесин, өзүнүн пендесин, Алла Таала пендесин өзү жакшы көргөн жана ыраазы болгон ишке туш кылуусу дейт да. Алла Таала пендесин өзү жакшы көргөн ишке жана ыраазы болгон ишке пендесин туш кылып койсо, муну тавфиқ дейт. Мисалы сиз жакшы иштерди кыласыз, бирөөлөргө кайрымдуулук кыласыз, намаз окуйсуз, зекет бересиз, орозо тутасыз, кыскасы ошондой бир жакшы иштерди Алла Таала өзү себептери боло берет да, өзүнөн өзү эле уланып кете берет. Ушундай нерселердин бардыгын тавфиқ дейт. Анан тавфиқтын жанында бул хизлан деп жүрөт. Хизлан деген бул Алла Таала ошол пендени өзүн таштап коюун айтат да. Пенде өзүн таштап коет, жардам бербей коет, болду, бүттү. Пенде иши бүтөт да. Ошон үчүн жана дуа кылганда айтабыз го. Аллахумма ла такилна иля анфусина торфата айн депчи. Көз ачып жумганчалыкта бизди өзүбүздүн нафсибизге таштап койбо деп айтабыз да. Анткени уже Алла Таала пендени өзүнүн нафсиси менен өзүн таштап койсо бүттү экен да, анда иши бүтөт экен. Болду, адашат, жок болот да. Ошон үчүн дайыма Алла Тааладан тавфиқ сураштагы максат ушул болот. Бул жердеги ушул Алланын тавфиқи менен дегенде ушул болот да. Бардык жакшы иштердин бардыгы ушул Алла Тааланын тавфиқына барып такалат. Инналлаха вахидун ла шарика лаху ва ла шай'a мислуху деди. Демек бул жердеги уже жана биз айтпадыкпы? Мустахил деп. Мустахил. Демек Алла Таалага мустахил. Ла шарика лаху. Алла Таалага шерик болушу мустахил. Демек инналлаха вахидун. Демек вахдания. Алла Таала жалгыз. Демек Алла Тааланын шериги болушу мустахил. Уже бул баштаганда эле жанагы салби сыпаттарга киришип атат. Биз буга чейин укганбыз, Алла Тааланын сыпаттарында мисалы салби сыпаттар деген кездешет. Салби сыпаттар дегенде Алла Таалага ылайык болбогон сыпаттардын бардыгын жокко чыгаруу. Демек Алла Тааланы ошол сыпаттардан арылоо, тазалоо деген максатта. Баштаганда эле ошого киришип атат. Инналлаха вахидун деди. Демек Алла Таала вахид, жалгыз. Демек бунун тетириси эмне болот? Шарик. Мисалы шериги жок. Ошондо бул Алла Тааланын вахид дегенде вахдания. Салби сыпаттардан вахдания сыфаты айтылып атат да. Инналлаха вахидун. Демек бул туурасында Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад." Кул хуаллаху ахад. Демек айткан я Мухаммад, Аллах жалгыз дейт. Демек Аллах жалгыз, Аллах бирөө. Бул жерде сифа салбия. Жалпысынан фикл акбарда келгендегидей сыпаттар негизинен бөлүнөт. Сифатул маани, анан сифа салбия деп. Анан кайсылар эле? Сифа муташабих. Ошондойбу? Негизи фикл акбарда келген боюнча сифатул затия, сифа фиалия, анан сифа муташабиха болуп бөлүнөт. Анан ошо сифаты затиялардан болсо, мисалы этибардан алганда маани, идафия, анан салбия болот. Мисалы бул жердеги имам Абу Джафар Тахави рахималлах баштаганда эле сифа салбияларды айтып баштады. Сифа салбия дегендин түшүнүгү кандай? Ас-салб дегендин мааниси өзү нафию. Алла Таалага ылайык келбеген сыпаттардын бардыгын тыюу, яны жокко чыгаруу. Аллага ылайык келбейт да. Мисалы Алла Таала вахид дегенин, демек Алла Таала шерик жок. Демек Алла Таала кадим. Алла Таала изелки. Десе демек Алла Таала хадис эмес. Демек хадис деген Аллага мустахил келет. Ошентип сифа салбиялар негизгиси 5 болуп эсептелинет. Биринчиси кайсыл? Кидам. Ал-баqa, мухалафат лил хавадис, ал-қиям бин нафс, анан кийин вахдания.
Биринчиси ал кыйдам. Кыйдам дегенде ла аввала лаху дегенбиз. Ла аввала лаху. Яны башталыш жок. Башталыш жок. Мисалы бир нерсе башталып кайра бүтүшү, бир нерсенин кайра ошол жерден башталып бүтүшү, кыскасы ушундай нерселер башталышы бар, аягы бар нерсенин бардыгы махлукаттарга тиешелүү. Биз башында важип дедик го. Важибул вujud дегенден кийин уже болду, бул эмелерди кабыл албайт. Мисалы анын башталышып кайра бүтүшү деген сыяктуу булардын бардыгы махлукат, жаратылган заттарга гана тиешелүү. Демек Алла Таала кыйдам кадим зат дегенде ла аввала лаху, башталыш. Экинчиси ал-бақа. Аягы жок, түбөлүктүү. Демек биринчиси эзелки, Алла Таала кадим деген эзелки зат. Анан кийин ал-бақа. Бул жагы ла нихаята лаху. Демек бақа дегенде түбөлүктүү. Экөө кетти. Үчүнчүсү ал-мухалафату лил хавадис. Ошол мухалафату лил хавадис эмне болот да? Вала шай'a мислуху деп атат. Демек Аллага эч бир окшош нерсе жок деп атат. Демек мухалафату лил хавадис дегенде Алла Таала бул махлукаттарга хавадис, жоктон бар болгон нерселерге каршы келет дейт. Демек махлукаттарга жүргөн закондор, махлукаттарга жүргөн сыпаттар, берилген тагылган сыпаттардын баары Алла Таалага тагылбайт, берилбейт. Демек бул үчүнчүсү. Төртүнчүсү ал-кыям бин нафс дедик. Демек Алла Тааланын барлыгы, Алла Тааланын бар болуусу бир нерсеге муктаж эмес. Биз айтканбыз. Махлукаттардын өзү вujуду бар болушу сөз бир нерсеге муктаж. Туурабы? Сен өзүңдүн моюнтуп турушуң эле өзү не деди? Абага муктаж мисалы. Но китептин өзү турушу деле мондай. Колуңда турат, же бир жерде турат. Демек мунулардын баары турган. Кыскасы ааламда болот аткан нерсенин бардыгы бир нерсеге муктаж, бар болуусу өзү. Биздин вujудубуздун бар болушу деле көп нерсеге муктаж. Демек Алла Тааланын бул эч бир нерсеге муктаж эмес. Алла Таала. Түшүнүктүбү? Анан кийин ал-вахдания дедик. 5-нчисин жанагы бу жердеги инналлаха вахидун ла шарика лаху дедик. Анан вала шай'a мислуху вала шай'a ю'жизуху вала илаха гайруху кадимун била ibtidain даимун била интихаин деди. Мына ушул жерге чейин эле имам Абу Джафар Тахави рахимахуллах селби сыпаттар туурасында айтып өттү. Биринчиси инналлаху вахидун дегенде не деди? Вахданият. Экинчиси ла шарика лаху. Демек буга эмне болот атат? Мухалафат лил хавадис вала шай'a мислуху мухалафат лил хавадис. Алла Таалага эч нерсе окшобойт. Вала шай'a ю'жизуху дейт. Азыр айтып калды. Аллаху алем бис-саваб. Ушул жерден токтоп турабыз. Кийинки сабакта иншалла ушул могу жерде кайра инналлаху вахидун ла шарика лахудан баштап кайра бул жагын улантабыз.